Иштин баары шляпада деген сөздү бир эмес бир нече жолу угуп калсаңыз керек. Бул сөздүн мааниси тууралуу айта турган болсок, иш жасалды же баары жайында дегенди түшүндүрөт. Аталган баш кийимдин тарыхы байыркы заманга барып такалат. Айымдардын шляпасы кеңири тараган мезгил 18-кылым. Ошол кезде диаметри метрге жеткен чоң жана ар түрдүү формадагы шляпалар кийилген. Ал эми Англияда 1942-жылы бул баш кийим бир гана чачы жокторго сатылган. Анткени согуштун айынан өлкөгө шляпа алынып келинген эмес. Советтер Союзунда болсо шляпаны советтик мамлекеттик ишкер Никита Хрущев модага айланткан. 1959-жылы шляпаны башыма ысык өтпөшү үчүн дарыгердин сунушу менен кийдим деп түшүндүргөн ал. Шляпалар ар дайым модада болуп келген жана боло берет. Анан да айымдар жана мырзалар арасында бирдей популярдуу. Бул баш кийим ээсинин статусу, кесиби жада калса маанайы кандай экендиги тууралуу айтып бере алган. Шляпаны жакшы көрүп кийген дүйнө жылдыздары да бар. Мисалы, Майкл Джексонун кара шляпасы баарыбызга белгилүү. Поп музыканын падышасы Джексонун ал шляпасы аукциондо $6320 сатылган. Ал эми Чарли Чаплинди комик, актер, режиссер жана сценарист катары тааныткан өзгөчө кара шляпасын $62,000 сатып алышкан. Кыргыз шоу дүйнөсүндө да бул баш кийимди түшүрбөй кийип жүргөн эстрада ырчысы Курал Чокоевду билебиз. Анын шляпа менен өзгөчө образын сахнадан жана клиптеринен көрүүгө болот. Бирок бул баш кийимди кийүү муктаждыктан келип чыккан дейт ал. Бир себеби бар. Шляпа кийгендин бул 25-24 жаштарымда чачым түшө баштаган да. Кандайдыр бир себептер менен өзүм билбейм. Канымда бар болчу биринчиден. Анан экинчиден балким жана студенттик жашоодон кийин убагында тамактанбай, убагында уктабай, анан кийин жаштык кылып көп мындай туура эмес режимдер сактабай жашап койгон үчүн чач түшө баштады. Анан кийин ошону кичине жашырыш үчүн баш кийим кие баштагам. Муктаждыктан келип чыккан. Муктаждыктан келип чыккан. Бирок ушундай болот экен негизи жашоодочу. Бир кандайдыр бир кыйынчылык сени бир жакшылыкка алып келип коюшу мүмкүн экен. Анткени азыр шляпа кийип жүрмөйүнчө мени эч ким тааныбайт да. Шляпа жок жүрсөм көп деле көңүл бурушпайт, анан башыма шляпа кийсем эле, Курал Чокоев турбайбы дешет да. Айтчы жаным эмне үчүн Шляпаны көпчүлүк учурда чет өлкөдөн алам деген ырчы мырзанын гардеробунда ар бир образга ылайыкташкан баш кийим бар. Ал эми шляпаларды суроолор боюнча сатып жиберген учурлар да болот дейт. Көп деле бардыгы бирдей эле баада, примерно 6000-7000 сомдун тегерегинде. Көп ирет чет мамлекетке барган сайын алам. Кыргызстанда көп эле магазиндерде менин башымдын размери жана мага жаккан фасон же болбосо ошол качестводагы калпактар тигиле бербейт. Тигилсе дагы бизге сатылбайт экен, башка жака экспорт болуп, импорт болуп кетет экен да. Андыктан ушул бир магазиндердин бири ушул жерден баш кийим алып. Эскирген шляпаларды кызыккан адамдарга сатып берген жайым бар. Ошентип мурдатан бери көп эле бир азыр чогултсам 50ге жакын болмок. Азыр колумда бир 15тей баш кийим бар. Ал эми кыргыздын ак калпагын башка ырчыларга караганда көп кийем деген Курал мырза бир гана ак калпак күнүндө эмес, башка күндөрү да калпакты кийип жүрөрүн айтат. Мен үчүн 5-март эле калпак күнү эмес, жылдын көп эле күндөрү ак калпактын күнү да. Ошондуктан мен мага караганда эстрадада жигиттер азыраак кийген көп эсе караганда мен көбүрөөк кийем да калпакты. Андыктан бир эле күн менен чектелбейм дегендейчи. Кыргызда баш кийимге өзгөчө мамиле кылынган. Калпак же шляпа болобу бийик жерде кармап жерге таштаган эмес. Ал эми ак калпакты ала тоонун символу катары кароого болот. Акмарал Айыпова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.